Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдикарим Алимбаев жана Согди облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджабай Ахмадзода жолукту. Жолугушуу Лейлек районунун Кулунду өткөрмө посту тараптагы чектеш аймакта болду. Ага Баткен, Лейлек жана Тажикстандын Исфара райондорунун акимдери, облустук күч түзүмдөрүнүн жетекчилери да катышкан. Тараптар ар бир чек арада катталган соңку күндөрү болуп жаткан окуяларды талкуулашты. Кандай катачылыктар кимдер тарабынан кетирилгендиги туурасында кеп козголду. Мындан сырткары күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине катталган окуялар боюнча териштирүүгө тапшырма берилди деп айтылат маалыматта. Натыйжада 17 августтан баштап жерлердеги чек ара заставаларынын башчылары менен биргеликте чек арадагы терс көрүнүштөр боюнча окутууларды өткөрүү макулдашылды. Ага ылайык чек арадагы чектешкен айылдардагы жергиликтүү эл арасында түшүндүрүү иш-чараларын өткөрүү жана чагымчыл аракеттерге бөгөт коюу аракети жасалат. Чектеш аймактарда чыр-чатак орун алган окуялар боюнча күч органдары тарабынан козголгон фактылар жана даярдалган материалдар менен алмашуу жүрөт деп айтылат билдирүүдө. Жолугушуунун максаты кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдардын алдын алуу болуп саналат. Эки тараптын облус башчыларынын деңгээлинде мындай жолугушууну айына 2 жолу уюштуруу макулдашылды.